ошого өкүнөм кээде. Анткени сабак берилбей калган ошол убакта. Иштен түшүп келсем, Эдил деген досубуз келип, көп подарка көтөрүп келип туруп, куттуктаганы келдим деп мен ойлоп, эмне день рождения же, жума же айтып эмне десем, иштен түшүң менен куттуктайм дейт го. Андай жок эле го, анда десем, жакшы болду, бизге сабак болот, бизге дарс болот, дарс токтоп калды эле. Көрсө 2 жыл сабак токтоп калган экен. Үйгө келип кирсем, китептерим карасам, чаң кадимкидей. 2 күн ыйлап жүрүп чаңын сүрткөм. Ошол арман менде. Ушундай арман. Сизден сураныч каттыгыраак баян кылып берип коюңуздарчы. Бул жакта никеси жашап жүргөндөр абыдан көп болуп жатат, ошол тууралуу дейт. Никеси жашоо деген бул сойкулук, ойноштук, зына деген сөз. Зына карыз болот. Карыз кайтып келет сөзсүз түрдө. Сен бирөөнүн кызы бир нерсе кылып атасың, сенин кызың бир нерсе кылат. Кызың жокпу, эжең кылат. Эжең жокпу, апаң. Атаң болсо деле. Ойлоба сен апаң жолук салса эле аман калып калат деп. Көздү мончок жерде калбай урматтуу бир тууганым, өзүң билбейсиң. Апаң каалагаса бир зортоп кетиши мүмкүн. Эсиңен чыгарып ушуну. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга бир жигит келди. Келишкен жигит. Намаз окуган жагат, оруза кармаган жагат, бардыгы сол ислам. Бир гана нерсе, ушу кыздарга тийишпе, кыздар менен сүйлөшпө деген оор келет. Пайгамбар мага уруксат берип коюң, илтимас, ушу мен кыздар менен жүрө берейинчи. Намаз деле окуйын, зекет деле берейин, ажылык деле кылайын, сакал деле коёюн. Только кыздар менен ушуга мага свободный посещение кылып коюң, любой кыздар менен жүрө берейин, уруксат бериң деди. Пайгамбарым алейхиссалам айтты: "Сенин апаң менен ушундай кылып свободный посещение кылса болобу? Коштунанын бардыгы, элдин бардыгы, махалланын бардыгы." "Астак, апам" деди. "Эжең, тайэжең бардыгы менен акырында айтты, "Болду, мен кайттым" деди. "Сен бирөө менен зына кылып атасыңбы? Сеники менен башка бирөө зына кылат. Боптур, сен жетим калдың, апаң өлдү, эжең өлдү, карындашың өлдү, эч кимиң үйлөнгөн да жоксуң кийин. Өмүр бою бомуж болуп өтө турган болсоң дагы, сен жашап аткан үйдүн бурчуна келип, ошол жерге зына кылган бирөө зарушат жаба сийип кетет да. Айтышы мүмкүн да, мен эч ким үйлөнбөйм. Эгер апаң жок болсо, карындаш жок болсо, сенин аялыңа бирөө зына кылат. Кээде мага келет да, аялым менен бирөө менен болуп калган экен, ушундай дейт. Анан отур деп демен бас чай берип айтам, сен таптаза периштедей ушундай бир кандайсың десем, деп баштайт. Анан сурап келсең, өзү да кылып, ошо сенин кылганың ушу мойнуң менен тарт. Аялыңда күнөө жок, сен де күнөө ушундай кылгансың дейт да. Ошого тооба кылып кал. Бул сага карыз. Эртең ошону көрөсүң. Кудай сактасын, урматтуу бир тууганым. Ошол карыз сенин 6га чыккан кызыңа, 7ге чыккан балаңа да болуп калышы мүмкүн. Сен ойлоба кутулуп кетем деп. Кудайдын карынан кутула албайсың.